Бейиш нуру. Мейрим пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамзат үчүн эң улуу өрнөк. Биз анын жолун жолдомойун эч качан эки дүйнө бактына жетише албайбыз. Бактылуулук анын жолунда. Айрыкча ар кандай бузукулуктар жайылган бул доордо эмне кылаарын билбей жол таппай туңгуйка кептелгендер көбөйгөн бир кылымда, адамдардын ортосундагы мамилелер бузулган бир мезгилде анын жолун жолдоо бизди куткарат. Анын саллаллаху алейхи вассалам адамдар менен болгон мамилеси кандай эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам неберелери Хасан Хусайнды, кээде Усаманы да жонуна мингизип алып, дайыма ойнотор эле. Балдарын көңүлүн алуу үчүн өзүн төө ат кылар эле. Азирети Умар, Аюб Аль-Ансари, Жабир бин Абдуллах разияллаху анхулар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул кылганында өтө көп жолу күбө болушат. Жапайлык доордо бул көрүнүш өтө өөн учурачу эле. Алар балдарга карап, кандай сонун төөңөр бар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер төө сонун болсо, үстүндөгү чабандестер да сонун дейт. О менин бир тууганым, азыркы доордо кимибиз балдарыбызды кичинекей инилерибизди же аксакалдар неберелерди үстүбүзгө мингизип алып ойнотобуз. Кимибиз кичинекейлер үчүн өзүбүздү төө ат кылып бердик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаштар менен болгон мамилесине карап көрөлү. Зайд бин Сабит разияллаху анху мындай деп баяндап берет. Биз 17-18 жаштардагы жаштар топтолуп алып, жаштарга жаккан темада ар кайсыны сүйлөп, күлүп жайнап, кобурашып отуруп калчу элек. Кудум эле азыркы күндөгү чогулуп сүйлөшүп отурган жаштар сыяктуу. Качан гана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди карай келе жатканын көргөн кезде, биз дароо теманы өзгөртүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жаккан темада сүйлөшүп туруп калчу элек. Ал саллаллаху алейхи вассалам жаныбызга келип отуруп, эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканыбызды сурачу эле. Биз болсо ага жаккан олуттуу темалар жөнүндө сүйлөшүп жатканыбызды айтаар элек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо күлөт эле. Себеби ал темада эмес, башка темада сөз болуп жатканын жакшы билчү ал. Жок, анда мурунку тема боюнча сүйлөшөлү. Мен келгенге чейин эмне тууралуу сүйлөшүп жатсаңар, ошол темада сүйлөшөлү, дечү жылмайып. Мынакей, о менин бир тууганым. Азыркы күндө эмне үчүн жаштар менен чоңдордун ортосунда ажырым бар? Эмне үчүн балдар аталар келери менен кача баштайт? Эмне үчүн бала атасы менен же чоң агасы менен сүйлөшүп олтургусу келбейт? Жообу ушул экен. Биз жаштардын жанына барган кезде мен сенден чоңмун, мен сенден улуумун, билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуумун деген сыяктуу көрүнүштөр менен аларды өзүбүздөн узакташтырып салабыз. Динибиздин эң чоң өзгөчөлүктөрүнөн бирөө жөнөкөйлүк. Амалдарыбыз ыхлас менен, Аллах ыраазычылыгы үчүн гана болушу керек. Качан биз жасалмалуулукка аралаша баштаганда, роль ойной баштаганыбызда бизден ыхлас качат, рыянын эшиги ачылат. Аны жабуу өтө кыйын. Элдин алдына чыкканда, башкалардын жанында көпчүлүктүн арасында такыба, диндар, олуттуу, мыкты адамдын образын жаратуу менен биз акыретибизди жеп жок кылабыз. Ошол эле кезде көпчүлүктүн назарында артист сыяктуу көрүнүп калабыз. Динибизде жасалмалуулукка жер жок туугандар. Болгонуң сыяктуу көрүн, көрүнгөнүң сыяктуу бол. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаштарга да, аксакалдарга да, балдарга да, акыл жактан кемчиликтүүлөргө да бирдей мамиле кылчу. Эч качан азыркы күндөгү бизге окшоп, сен менден кичүүсүң же илимсизсиң деп бөлгөн эмес. Бир жолу акылы кем бир аял Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын колунан жетелеп, бир нече саат Мадина шаарын айлантат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайып, "Болду" десе, тиги "Жок, бул жака баралы, жок, тигил жака баралы" деп колун кое бербейт. Натыйжада бир канча саатын ошол акылы кем аялга арнайт. Аны көргөн сахабалар албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга карап, "Жаным, мүлкүм, ата-энем, сага курман болсун, о Расулаллах" деп айтпайбы? Албетте айтат. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда жөнөкөйлүүлүктү көрүп жатат алар. Захир бин Харун
Өзүнүн айтуусу боюнча бир аз сырткы көрүнүшү одоно болгон, денесинде кемчилиги бар болгон Мадинанын айылдарынын бир өзүндө жашаган сахаба болгон. Анын сырткы келбетине карап кээ бирки адамдар аны менен мамиле кылышчу эмес. Ал бир күнү базарда соода кылып жаткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны көрүп калат. Ал саллаллаху алейхи вассалам Захирдин артынан барып, анын көздөрүн колдору менен жабат. Анан артынан бекем кучактайт да: "Мен киммин, таап алчы" дейт. Албетте, ага мындай жылуу мамилени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан башка ким кылмак эле? Захир разияллаху анху бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экенин дароо сезет да, денем анын денесине тийсе экен деп ага жүлөнөт. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башкаларга бурулуп: "Захир биздин шаарыбыз, биз болсо анын айылыбыз" деп айтат. Ушул жерден коомчулукта азчылык болгон, өзүн ыңгайсыз сезип жүргөн Захирге эркиндик алып берет Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жан дүйнөнү багынткан бир сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир адамды бир аят сыяктуу окуп, ошого жараша мамиле кылчу. Натыйжада коомдун да оңолуусуна себеп болгон. Биз дагы азыркы күндүн инсандары ушул ыкма менен гана коомчулуктагы мамилелерди жөнгө сала алабыз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.